Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Москвада кыз-жигит Сармерден сынак өттү. Москва шаарындагы кыз-жигит Сармерден музыкалык маданият жана каада салттарынын фольклордук фестиваль сынагы өткөрүлдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Ал Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана эгемендүүлүк күнүнө арналды. Анда Москвадагы кыргыз диаспора уюмдарынын өкүлдөрү өз таланттарын көрсөтүшкөн. Программада Манас эпосунан үзүндүлөр айтылат. Мекенге эли жерине болгон сүйүүнү даңазалган кыргыз элдик ырлары аткарылып, кыргыздын улуттук каада салттары, үрп адаттары чагылдырылган көрүнүштөр көрсөтүлгөн. Активдүү катышуучулар Орусиядагы элчиликтин ыраазычылык каттары менен да сыйланышкан. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Маанилүү уюлдук телефондорду каттоо боюнча жаңы маалымат. Эскертебиз, 2024-жылдын 25-июнуна чейин жергиликтүү мобилдик операторлордон Mega Beeline O SIM карталары менен колдонулган бардык уюлдук телефондор системада катталган. Жарандардын кызыкчылыктарын колдоо максатында 2024-жылдын 15-августуна чейин уюлдук телефондордун имей коддорун мамлекеттик реестрден каттоого жылдыруу берилген. Маанилүү 2024-жылдын 16-августунан баштап мамлекеттик идентификациялоо системасы тарабынан катталбаган телефондор Кыргыз Республикасынын уюлдук операторлору тарабынан тейлөнбөйт. Эгер сиз катталбаган телефон сатып алсаңыз, эмне кылуу керек? Тармактын чектөөлөрүн болтурбоо үчүн тез арада аппараттарды сатып алган жериңиз менен байланышыңыз жана сатуучудан 3W Check-it Email Check-it KG Stock Rec шилтемеси аркылуу аны каттоону сураныңыз. Эгер сиз бир гана SIM слотунун имей кодун каттаган болсоңуз, экинчи слоттун имей коддорун жана eSIM акысыз да катташыңыз керек. Бул үчүн биринчи имей KG сайтына кирип, андан кийин биз менен байланыш бөлүмүнө өтүңүз. Экинчи кайрылуунун максаты талаасынан үчүнчү вариантты тандап каттоо арызын толтуруңуз. Үчүнчү төмөнкү маалыматтарды жазыңыз. Телефонуңуздун бардык имей коддорун ар бир имей 15 сандан турат. Имей коддор менен телефондун экранын скриншоту жылдызча торчо 06 торчону териңиз жана скриншот кылыңыз. Жогорудагы маалыматты support маймылча имей KG электрондук дарегине да жөнөтсөңүз болот. Эскертебиз, уюлдук аппараттарды мамлекеттик реестрден каттоо импортерлордун жоопкерчилигинде. Телефонду сатып алаардан мурун анын МИСте катталганын текшериңиз. Телефондоруңузду каттоо статусун төмөнкү жолдор менен текшере аласыз. 3W Check-it Email Check-it KG сайтында, Moyo, Mobiline жана Mega 24 байланыш операторлорунун тиркемелеринде жылдызча 5656 торчо буйрутмасын терүү менен имей кодду жылдызча торчо 06 торчо буйругун терип текшере аласыз, же телефондун кутучасынан да тапсаңыз болот. Телефонуңузду коргоп, коопсуз болуңуз. Бишкекте унаа токтотуучу жайлардын баарына акы талап кылынышы мүмкүн. Бишкек шаарындагы унаа токтотуучу жайларга акы талап кылынышы мүмкүн. Президенттин тийиштүү буйругунун долбоору коомдук талкууга коюлган. Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча, учурда Бишкек шаарына каттоосуз кирген унааларды эсепке албаганда 683 000 транспорт бирдиги катталган. Автоунаалардын санынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу азыркы учурда унаа токтотуучу жайларды башкаруу системасы заманбап талаптарга жооп бербейт. Бишкекте эффективдүү жана унаа токтотуучу системанын жоктугунан унаа тыгыны каршы тилкеге чыгып кетүү жана башка жол эрежесин бузуулар пайда болуп жатканы белгиленет. Айдоочулар көп учурда унааларын жолдун четине таштап, жолдогу жагымсыз абалды ого бетер курчутат. Орун алган транспорттук көйгөйлөрдү ийгиликтүү чечүү үчүн унаа токтотуучу жайларды жана унаа токтотуучу жайларды уюштурууга болгон мамилени кайра карап чыгуу зарыл. Унаа каражаттарынын тармактарын токтотууну жана тартипке келтирүүнүн негизги механизмдеринин бири акы төлөнүүчү токтотуучу жайлар
жайларды түзүү болуп саналат. Акы төлөөнүн паркинг системалары көптөгөн өлкөлөрдө бар. Эксперттердин айтымында унаа айдоочулар үчүн көчөлөрдөгү биринчи эсептегичтер 1935-жылы АКШнын Оклахома штатында орнотулган. Унаа токтотуу акысы ар кандай максаттар үчүн киргизилет. Алардын арасында унаалардын кыймылын тартипке келтирүү, жөө жүргүнчүлөрдүн тоскоолдуксуз жүрүшүн камсыздоо жана бюджетти толтурууда бар. Заманбап дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу менен Бишкек шаарында унаа токтотуучу жайлардан кызмат көрсөтүүлөр үчүн дифференцияланган сааттык төлөм киргизилет. Муну менен катар Борбордун мэриясы шаардын борбордук бөлүгүндө унаа токтотуучу жайлардын биринчи сааты үчүн 25 сомдон төлөм, ал эми кийинки сааттарга 40 сомдон 100 сомго чейин төлөө өлчөмү тариф коюу пландалууда. Президенттин жарлыгынын кабыл алынышы Бишкектин жолдорунда унаа токтотуу жайлардын тартипке келтирүүгө мүмкүндүк берет. Бул жол кырсыктарынын санын азайтып, экологияга, калкка жана транспорт системасына жагымдуу шарттарды түзөт. Şeriatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt degen peygamber hadisi var. Demek dayama sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19 000 каражат kaldı мынакей эже. Al koyuңуз. Бул Falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmem. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү көрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу стеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bergenlerge. Эмнени каалайт элеңиз азыр? Falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmem. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Бишкектин вице-мэри ысык асфальт деле эмес, мээни да эритип жатат. Бишкектин жакында эле оңдолгон жолдорундагы мүчүлүштүктөр боюнча жарандардын аракчылыктарын айтышууда. Тактап айтканда Акунбаев көчөсүндөгү төшөлгөн асфальт эрип кетти деген арыздар түшүүдө. Сүйөркулов жана Жукеев Пудовкина көчөлөрүнүн кесилишинде да абал ушундай. Айдоочулардын айтымында ысык аба ырайына унаа айдаганга да жолдун бетинен текстурасын айырмасы сезилип, асфальт толкун болуп калды. Арызга Борбор калаанын вице-мэри Жамалбек Ырсалиев жооп берген. Азыр асфальт деле эмес, мээбиз да кайнап кетип жатат. Сырттан кандай ысык экенин өз көзүңүз менен көрүп турасың. Акунбаев көчөсүнүн оңдолгон тилкелериндеги мүчүлүштүктөр тууралуу мэр 20 күн мурун айткан. Жолдордогу айрым люктар асфальттан чыгып кеткен деди ал. Ырсалиевдин айтымында ал подряд 3 жылдык кепилдик берерин мэрге билдирген. Көчөнүн чуңкур пайда болгон бөлүгү кесилип, жаңы асфальт төшөлөт. Люктарды асфальттар менен тегиз кылганга аракет кылабыз, бирок кээ бир люктардын тирөөчтөрүн кирпич менен бекемдеп коюшат. Бул үчүн сууну жана башка коммуникацияларды өчүрүү керек болгон жолдор жабылмак. Ансыз деле ыңгайсыздыктар көп. Анан элестетип көргүлө. Суусуз ысыкта эмне болот деп түшүндүргөн вице-мэр.
Токтогулда күчү 3,5 балдык жер титирөө катталды. 19 августта саат 17:50 Жалал Абад облусунун аймагындагы чогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун билдиришинче, жер титирөө Токтогул районунун Торкен, Каражагач айылдарында 3 балга чейин сезилген. Баштапкы маалыматтарга караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. 18 августта таңкы саат 5:52 Бишкектен алыс эмес жерде силкинүү катталганын сейсмология институту билдирген. Жер титирөөнүн күчү Бишкектен 30 чакырым түштүк батыш тараптагы Кой Таш айылы тарапта 2,5 балды түзгөн. 1992-жылы Токтогул районунун аймагында бир нече адамдын өлүмүнө алып келген ири жер титирөө катталган. Маймыл чечек оорусу Кыргызстан сактык чараларын күчөтүүдө. Кыргызстанда бүгүнкү күндө маймыл чечек оорусу катталбаган жана бул оору боюнча өлкөдө эпидемиологиялык кабал туруктуу алдын ала чаралары көрүлүп жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкен. Эскерте кетсек, 15 августта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аталган илдеттин көбөйүшүнө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар жарыялаган. Африканын айрым аймактарында адамдан жугуучу маймыл чечек оорусу кескин өсүүдө. Жыл башынан бери Конгодо ооругандардын саны өткөн жылдагыдан ашып 15.600 адамды түзгөндүгү айтылды. Андан тышкары үстүбүздөгү жылдын 16 августунда Африкадан тышкары Швеция менен Пакистан өлкөлөрүндө дагы оорунун 2 учуру катталгандыгы белгилүү болгон. Министрлик тарабынан маймыл чечек оорусунун келип чыгышынын алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө аэропорттордо, темир жол бекеттеринде жана чек ара постторунда маймыл чечек оорусу катталган өлкөлөрдөн келген жарандарга өзгөчө көңүл буруу менен санитардык карантиндик пунктуларды алдын алуу иш-чараларын күчөтүлгөн. Санитардык карантиндик пунктулар дене табы көтөрүлгөн адамдарды өз убагында аныктоо үчүн тепловизор жана байланышсыз термометрлер менен жабдылган деп айтылат маалыматта. Ысыкта оор жүк менен шаарга чыгышкан Бишкекте 64 айдоочу айыпка жыгылды. Бишкекте аптапта эреже сактабай көчөгө оор жүк ташыган машинелер менен чыкканы үчүн 64 айдоочу айыпка жыгылганын мэриядан билдиришти. 1-июндан 19 август арасында бул жааттагы атайын буйрукту этибарга албагандар аныкталган. Эске салсак, күн 28 градустан өйдө чыгып кетсе, Бишкектин ичинде 18 тоннадан ашык жүк менен саат 10:00дөн 19:00га чейин жүрүүгө тыюу салынган. Бул эрежени сактабаганды үчүн жеке адамдарга жана юридикалык жактарга протокол түзүлүп, 342.200 сомдук айып пул салынды деп айтылат маалыматта. Бишкектин жаңы бүткөн жолдордун бир катарларынын сапаты тагыраагы төшөлгөн асфальттын чөгө баштаганы боюнча видео тарап, ал шаардыктардын кызуу талкуусун жараткан. Бул боюнча мэрия өзүнүн түшүндүрмөсүн берген. Андан сырткары буга оор автоунаалардын жүрүшү да өзүнүн жардамчысы болгонун белгилешкен. Тагыраагы ысыкта асфальт эмес, мээлериге эрип калганын айткан вице-мэр Жамалбек Ырсалиев Бишкектеги жана оңдолгон жолдордун кайрадан бузула башташына себептердин бири катары ысыкта автоунаалар, оор автобустар жүрүп жатканын да айткан эле.